Азыркы учурда дүйнө жүзүн кара булут каптады. Тагыраагы таажы вирусун 350 миң адам жуктурса, 14,5 миң адам ал оорудан каза тапты. Кыргызстанда 23 мартка карата оорулуу адамдардын саны 16га жетти. Буга карабастан кээ бир жарандарыбыз дагы деле кандай кооптуу абал жаралганын жана бул оору кандай коркунуч жана кооптуу экенин дагы деле түшүнө элек экен. Бул видеону чоңу дагы кичинеси дагы көрсүн, аягына чейин. Кичине болсо да маалымат алып алышсын. Мен бул теманы жөн эле козгогон жокмун. Кыргыз элим аман болсун, сак болсун деп чыгарып жатам. Мен өзүм медикмин. Ошол себептен сиздерге бул теманы төкпөй чачпай, чайнап түшүндүрүп берейин деп чечтим. Мен бул видеону акча үчүн эмес, хайп үчүн эмес, жөн гана кыргыз элин билип алсын, сак болушсун, таажы вирус эч кимге жукпасын жана кыргыз элибиз аз болгондуктан кооптонуп эле чыгарып жатам. Мен ушудан 2 күн мурда эле өзүмдүн каналыма азыркы учурда Италияда жашап жана иштеп жаткан бир эженин окуясын киргизген элем. Ал видеодо ал эже кыргызстандыктарды эскертип жана сак болууну суранган. Кыргыздарга абдан күйгөндүктөн. Анткени азыркы учурда Италияда вирус аябай күчөгөндүктөн абдан кооптуу абал жаралып, күндө абдан көп адам ал вирустан мерт кетип жаткан кези. Ага карабастан ошол видеонун астына биздин адамдар абдан терс маанидеги комментарийлерди жазып кетишиптир. Анда комментарийлерди окуп берейин. Биринчи болуп Төлөшев Тима төмөнкүдөй комментарий калтырыптыр. Эже, паника кылбачы. Жаман эле үнүңүз да шайтандын үнүнө окшойт экен деп. Биринчиден бул эже паника кылган жок. Экинчиден бул эже бизди жөн гана эскертип сак болуубузду суранып жатат. Экинчи комментарий. Кыргызстандан эле сүйлөп атам деп калп айтпай эле койбойсуңбу? Алла өзү сактасын. Бул комментарийди Нурлан Асанкадырович калтырып кетиптир. Нурлан байке, өзүңүз деле ойлонуп көрсөңүз, бул акыбалда ким жалган айтчу эле? Кийинки кызыктуу комментарийди Даурин деген катталуучу калтырыптыр. Эх эже, сиз өзүңүз ал жакка барып алып, кайра бул жакка айтканыңыз туурабы эми? Же өзүңүз келе албай калдыңызбы? Аллахым биз менен. Эч ким коркпойт, бир гана Аллахтан корколу. Ал оорудагы баш ийет жаратканга. Сиз жөн эле элди паника кылбаңыз. Кээ бир адамдар жүрөгү ооруйт, кээ бири нерв жактан жабыркаган. Анан сиздин сүйлөгөнүңүздү алар көрүп алышы мүмкүн. Сиз мынтип интернеттен акча таппай эле коюңуз, сураныч. Өчүрүп салыңыз бул видеону. Биринчиден, ооба туура. Аллахым эле бул оорудан сактайт. Бирок сактанган адамды гана сактайт деп айтылып жүрөт элде. Сактанбай эле алмабыш оозума түш десе, Аллах деле сактабайт да акыры. Экинчиден, ал жака бул эже жөн ойноп кеткен жок. Бул жактагы үй бүлөсүн багайын деп ошол жакта иштеп жүргөн чагы. Эч бир паника кылган жок, жөн эле эскертип жатат. Кийинки катталуучубуз болсо, Самарбек Абдрахманов жакшы тост айттыңыз деп комментарий калтырып кетиптир. Самарбек мырза, бул оору эмне сиз үчүн вечеринкабы же бир майрам болуп жатабы тост айткыдай? Бул эже эскертип жатат. Кичине интернетте комментарий жазат десе эле жаза бербей, кичине ойлонуп анан кийин жазсаңыз туура болмок. Ушул комментарийлердин ичинен абдан жаккан комментарийди окуп берейин. Калайык калк, тамашанын да чеги болот. Бул эженин айткандарын туура кабыл алалы. Өзү жаман илдеттин так ортосунда туруп, эл үчүн, мекен үчүн күйүп жатат. Алаамат жер жүзүнө тарап кетти. Өзүбүзгө өзүбүз жардам берип, үйдөн чыкпай олтуралы. Кудай сактасын. Сактыкка кордук жок. Коркуткан эч ким жок. Сак болгула деп жатат. Бул эже да көр тириликтин айынан Италияда жүрөт да. Чилдей тараган кыргыз элим азыр кайда гана барган жок. Баарыбыздын тууган туушкандарыбыз көр окат деп чет мамлекеттерде жүрүшкөн чагы. Дүйнө жүзүн ушул жаман илдеттен жаратканым өзү жар болуп сактасын. Бирибиз үйдү, бирибиз чүйдү карабай, ынтымак беримдик менен туура айтылган сөздөргө, туура кылынган иштерге моюн сунуп, паникага алдырбай ынтымакта бололу эл журт. Мыйзамга баш ийели. Бул алаамат сенин же менин башыма түшкөн иш эмес. Жумурай журттун, дүйнө жүзүнө түшкөн мүшкүл иш болуп жатат. Баарыбызда бала чака, тууган урук бар. Мындай кырды алдан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жапа тырмак иш алып баралы. Эң негизгиси, үйдөн чыкпай, бири-бирибиз менен контактта болбойлу. Бул күндөр да өтүп кетер, буйруса. Барыңарга ден соолук, амандык тилейм, жана Кудайым өзү сактасын. Бүгүн 23 март. Бүт өлкөгө карантин кирди. Ага карабастан кээ бир азаматтар дагы деле көчөлөрдө маскасыз эркин эле жүрүшөт. Ошол азаматтарга кайрылып кетет элем. Эй досум, өзүң үчүн күйбөсөң, өзүңдү ойлобосоң, жаныңда жүргөн адамдарды да кичине болсо да кымындай ойлоп койчу. Мисалы бүгүн эле таң эрте аялдамаларда 10-15тен адамдар жумуштарына кетели деп маршруткаларды күтүп турган чагы болчу. Ошол 10-15 адамдын ичинен 3-4 адам гана маска тагынган. Калганы эмне, терминаторларбы? Же Кудайдан кат келди беле? Сага оору жукпайт деп.
Может, сен үй бүлөңдө кары картаң, жаш ымыркайлар жоктур. А бирок башкаларда бар да. Өзүмчүл болбо тууган. Врачтар айтты, маска так деп, значит так да, аны калтырбай. Врачтар менен коомдук транспорт боюнча кийинчерээк толугураак видео чыгарамын. Биздин чоңдорго ысык салам жолдогончо. Подписка менен колокольчикти басып койсоңуз, сразу сизге биздин жаңы видеобуз чыгып турат. Өткөнкү видеонун комментарийлерин окуп, мен абдан таң калдым чындыгында. Мааниси төмөнкүдөй. Кээ бир адамдардын оюнча, врачтарга бул оору вирус жукпайт имиш. Каякта? Наоборот, аларга биринчи кезекте ал вирус жугат. Себеби уктабай, күнү-түнү иштеп, үй бүлөсүн көрбөй стресс болуп жүргөн учурда врачтардын да иммунитети алсыздап, бат эле вирус аларга жугуп калышы мүмкүн. Байкуштар, биз сиздер үчүн жумушта калдык. Сиз биз үчүн үйдө калыңыз деп флешмоб өткөрүп жатканына карабастан, эл журт кайдыгерлик кылып жаткан чагы. Эл журт кичине болсо да медиктерди сыйлап, кичине аларды аяп коелу. Алар биз үчүн эмне гана кылып жаткан жок. Мисалы, сиз өзүңүзгө суроо берип көрсөңүз, бир айлык акы врачтардыкы, бир ставкасы 5000 сом. Ошол 5000 сом үчүн сиз азыркы учурда оорулуу адамдар жаткан обсервацияга барып, оорулуу адамдарды карайт белеңиз. Ошол 5000 сом үчүн. Алар бардыгына кайыл болуп, ден соолугунда, өз өмүрүндө таразага коюп, тобокел кылып, ошол жакта адамдар өмүрү үчүн күрөшүп жаткан чагы. Кээ бир билбеген адамдар үчүн маалымат. Вирус ооруларында антибиотик колдонулбайт. Себеби антибиотик бактерияны эле өлтүрө алат. Бактерия менен вирус бул эки башка организм болуп саналат. Бул илдетти жуктурбоо үчүн эмне иш-чараларды кылуу керек? Дагы бир жолу кайталап кетейин. Биринчи, масканы тагуу. Экинчи, башка адам менен өбүшүп, кол кармашып учурашуу болбойт. Үчүнчү, адам менен сүйлөшкөндө 1 метр аралык дистанция сактоо керек. Үйгө киргенде колдоруңузду самындап жууп, андан соң колдоруңузга антисептик сүртүңүз. Билбегендер үчүн бул спирт же арак деле боло берет. Бешинчи, зарыл ишиңиз жок болсо, эшикке чыкпай эле коюу керек. Алтынчы, жөтөлүп жана чүчкүргөндө салфетка же кол менен оозду жабуу керек. Бул оору аба аркылуу тарагандыктан адамдар көп чогулган жерге баруу абдан кооптуу болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.